Саламатсыздарбы, урматтуу биздин каналдын көрөрмандары. Эфирде бүгүнкү күнгө карата алынган жаңылыктар түрмөгү кызматыңыздарда Айзада Сулайманова. Алгач жаңылыктардын негизги темалары менен тааныштырам. Ат башыда 4586 жаран жакыр жашайт. Турдакун Усубалиевдин раритет унаасы тарых музейине сакталат. Манас аэропортуна жаңы жетекчи келди. Турдакун Усубалиевдин раритет унаасы тарых музейинде сакталат. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров кече 9 февралда көрүнүктүү мамлекеттик ишмер Кыргыз СССРнин Коммунисттик партиясынын борбордук комитетинин биринчи катчысы Турдакун Усубалиевдин раритет унаасын мамлекеттик тарых музейине тапшырды. Бул тууралуу Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясатынын министрлигинин басма сөз кызматы билдирет. Мамлекет башчы бул унааны жеке адамдын Нарын облусунун тургунунан белек катары алган. Садыр Жапаров өлкөнүн өнүгүшүнө эбегейсиз салым кошкон Турдакун Усубалиевдин жаркын элесин урматтоо менен анын автоунаасын тарых музейине тапшырды. Белгилей кетсек, ГАЗ-69 маркасындагы автомобиль Турдакун Усубалиевдин Кыргыз СССРнин Коммунисттик партиясынын борбордук комитетинин биринчи катчысы болуп тургандагы кызматтык автоунаасы болуп саналат. Кийин бул автомобиль республиканын райондорунун бирине пайдаланууга берилген. Мугалимдердин айлыгын жеген мектеп директору, Талас облусундагы орто мектептердин биринин директору мугалимдердин эмгек акысынын бир бөлүгүн өзүнө алып турганлыгы аныкталды. Бул тууралуу УКМКдан билдиришти. Маалыматка караганда, директорлор мугалимдердин жумуштарын кетирем деп коркутуп келген. Мектеп жетекчисинин иш бөлмөсүн тинтөө учурунда мугалимдердин жана техникалык кызматкерлердин 9 банк картасы табылды деп айтылат маалыматта. Кылмыш жаза кодексинин 320-беренеси боюнча кылмыш жана жоруктардын бирдиктөө реестрине катталды. Манас аэропортуна жаңы жетекчи келди. Кече 9 февралда эл аралык Манас аэропортунун башчысы Бактыбек Сыдыков келген кызматынан бошотулду. Бул маалыматты компаниянын басма сөз кызматы тастыктады. Бул кызматка Шаршеев Бакыт Октябирович дайындалып, жамаатка тааныштырылды. Ал жогорку кеңештин 5-чакырылышында депутат болгон. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссияга Медер Карабаев жетекчи болуп дайындалды. Токталиев Акин Усубалиевич Кыргыз Республикасынын дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын директору кызматынан бошотулду. Тиешелүү жарлыкка президент Садыр Жапаров кол койду деп билдирет президенттин аппаратынын маалымат саясат бөлүмү. Президент кол койгон башкы жарлыкка ылайык Карабаев Медер Жаныбекович Кыргыз Республикасынын дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын директору болуп дайындалды. Ат башыда 4586 жаран жакыр жашайт. Ат башы району боюнча 4586 жаран жакыр жашайт. Бул тууралуу аймактык кабарчыга Ат башы районунун акиминин орун басары Динара Жунусова билдирди. Ат башы району боюнча жыл жыйынтыгын чыгардык. Район боюнча 66233 адам жашайт. Анын ичинен факты түрүндө 52773 адам жашайт. Мунун ичинен 4586 жашоочу жакыр жашайт. Ат башы айылы өзгөчө болуп жатат. Айылда каттоодо 14450 адам болсо, факты түрүндө жашаганы 10872 жаран. Анын ичинен жакыр жашаганы 2600 деди ал. Ушуну менен бүгүнкү жаңылыктар түрмөгүн аяктайбыз. Ал эми биздин эфирде аба ырайы улантат. Бизден алыстабаңыздар.